Экинчи бөлүм. Бир күнү Кудайдын уулдары теңирдин алдында туруш үчүн келишти. Алар менен кошо шайтан да келди. Ошондо теңир шайтандан: "Сен кайдан келдиң?" деп сурады. Шайтан теңирге: "Мен бүт жер жүзүн аралап, айланып чыктым" деп жооп берди. Теңир шайтанга: "Сен менин кулум Аюпка көңүл бурдуңбу? Анткени жер жүзүндө андай адам жок. Ал кемчиликсиз, адилеттүү, Кудайдан корккон, жамандыктан алыс жүргөн адам. Ал ушуга чейин өзүнүн кемчиликсиздигинде бек турат. Сен болсо аны жазыксыз жерден өлтүрүш үчүн мени ага каршы тукурдуң" деп айтты. Шайтан теңирге мындай деп жооп берди: "Тери үчүн тери. Адам өз жаны үчүн колунда эмне болсо, ошонун баардыгын берет. Бирок сен анын денеси менен сөөгүнө колуңду тийгизип көрчү, ал сени даңтаар бекен?" Ошондо теңир шайтанга: "Мына, ал сенин колуңда, бирок анын жанына тийбе" деп айтты. Ошентип, шайтан теңирдин алдынан кетип, Аюптун таманынан төбөсүнө чейин өтө оор пес оорусун каптатты. Ал денесиндеги пес оорусун кырып салыш үчүн карапа сыныгын алып, күлгө отурду. Ошондо ага аялы: "Сен дагы эле өзүңдүн кемчиликсиздигиңде бек турасыңбы? Кудайга акарат келтир да өл" деди. Бирок ал аялына: "Сен акылсыз аялдай сүйлөп жатасың. Кудайдан биз жакшылыкты кабыл алып, жамандыкты кабыл албай коебузбу" деди. Ушунун баарына карабай, Аюп тили менен күнөөгө баткан жок. Аюптун 3 досу, Теймандык Элипас, Шухтук Билдат жана Наамалык Сопар анын башына түшкөн бул кыйынчылыктардын баарын угуп, ар бири өз жеринен келишти. Алар анын кайгысын бөлүшүш үчүн, аны сооротуш үчүн чогулушту. Алар Аюпту алыстан көргөндө таанышкан жок. Жакындаганда өкүрүп бакырып, боздоп ыйлашты. Ар бири өз кийимин айырып, башынан өйдө топурак чачышты. Алар 7 күн, 7 түн аны менен бирге жерде отурушту. Эч кимиси бир ооз сөз сүйлөгөн жок. Анткени анын кайгысы өтө оор экенин көрүштү.